Эфирде кайрадан Sport Life көрсөтүүсү. Бүгүн сиздерге адаттагыдай Ош шаарынын жана Ош облусунун футзал боюнча ачык чемпионатынын оюндарын баяндап бермекчибиз. Саламатсыздарбы? 13-тур жогорку лига плей-офф баскычка бир эле кадам калды. Ошондуктан оюндарда өтө кызуу болуп турган учуру. Анда эмесе бул турдун эң кызыктуу болгон учурларына токтолобуз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Алгач оюнду баштап берүү үчүн оюн талаасына Озгур жана Афим командалары түшүрүлдү. Бул оюндун өзгөчөлүгү жаш оюнчулардан куралган Афим командасы өткөн жылдын чемпиондору болгон Озгур командасына теңме-тең атаандаштык көрсөтүп, оюндун темпине жакшы киришип, күйөрмандардын алкышына ээ болуп жатышты. Биринчи бөлүктө эки команданын тең дарбазасына 2ден гол кирип, 2-2 эсебинде аяктады. Анда эмесе биринчи бөлүктүн голдоруна назар салсак. Экинчи бөлүктө Озгур командасы тажрыйбанын көптүгүнөн улам оюнду толук өздөрүнүн нугуна салып алышты. Бирок Афим командасы да бош келбестен чабуулда жакшы ойношуп, каршылашынын киргизген голуна гол менен жооп кылып турушту. Биринин артынан бири кирген голдор акыры келип 7-5 болуп, Озгур командасынын пайдасына аяктады. Анда эмесе кооз голдорго назар салсак. Эмаком жана Жапалак Ихлас командалары экинчи жуптук беттеште жолугуп олтурат. Эмаком командасы оюндун алгачкы эле мүнөттөрүнөн тартып, чабуулда ойноп жатышты. Ал эми Жапалак Ихлас командасы болсо андан пайдаланып, бош калган коргонуу бөлүгүнөн оңой өтүп барып, бир нече голду өз пайдасына жазып коюшту. Биринчи бөлүктө эсеп 3-1 болуп, Жапалак Ихлас командасы алдыга чыгып кетишти. Экинчи бөлүктө кайрадан эле Жапалак Ихлас командасы оюнду өздөрүнүн кол алдына ала алышты. Эмаком командасы канча аракет кылса да тилекке каршы чабуулдары ийгиликтүү аяктабай жатты.
Жапалак Ихлас командасы ал учурда 2 гол киргизип, жыйынтыктоочу бөлүктө 5-1 эсебинде жеңишке жетишти. Үчүнчү жуптук беттеште Бакай фонд жана ТМЖ командалары жолугушту. Оюнда дээрлик катуу кагылышуу, сары же кызыл айып кагаздарын көрө алган жокпуз. Анткени эки команда тең мыкты болгондуктан өтө таза оюнду көрсөтө алышты. Оюндун биринчи бөлүгүндө жакшы комбинациялар менен Бакай фонд командасы гол киргизип, алдыга чыгып алды. ТМЖ командасы жакшы чабуулдарды көп жасап турушту. Бирок Бакай фонд командасынын дарбазачысынын жасаган кооз сейфтеринин жардамында бир да гол өткөрүп жиберишпеди. Калыстын ышкырыгы менен экинчи бөлүктө башталды. ТМЖ командасы жакшы даярдалбаган оюн тактикасын тандап алышып, чоң катачылык кылды көрүнөт. Анткени 5-чи оюнчу оюнга киргизилген учурда дарбаза бош калат. Ошол учурдан жакшы пайдаланган Бакай фонд командасы бул беттеште да 3 упай алып, турниrdик жадыбалда 2-чи орунда келе жатат. Бул турдун акыркы оюнунда Байтүшүм жана Алдыер командалары жолугушту. Банк кызматкерлери оюн талаасында ар дайым кооз оюнду көрсөтүп келишет. Бул оюнда алардан айырмаланган жок. Дайымкы эле өзгөчө комбинациялар, мыкты коргонуу бөлүгү, стандарттык абалды туура пайдалануу жана өзгөчө 5-чи оюнчуну колдонуу. Калыстын ышкырыгы жаңырып, топ оюнга кошулду. Алдыер командасы өтө жакшы чабуулдарды жасап, Байтүшүмдүн шаштысын алышты. Ал эми Байтүшүм командасы оюн темпин түшүрбөй жакшы коргоно алышты десем болот. Биринчи бөлүк 2-1 эсебинде Байтүшүмдүн пайдасына чечилди. Кызыктын баары экинчи бөлүктө болду. Эки команда тең катарма-катар голдорду киргизип олтурушуп, көрөрмандарга кооз оюнду көрсөтө алышты. Алдыер командасы жогорку лиганын фаворити болгон Байтүшүм командасына өтө чоң каршылыкты көрсөтө алышты. Бирок эсеп 7-4 болуп Байтүшүмдүн пайдасына чечилип, оюн аякталды.
Аны эмесе 13-турдан кийинки турнирлик жадыбалга көз чаптырсак, 30 упай менен Байтушум командасы 1-орунда, ал эми 28 упай менен Бакай фонд командасы 2-орунда, Алдыер командасы 21 упай менен 3-орунда, 4-орунда ТМЖ командасы да 21 упай менен, ал эми 5-орунда 20 упай менен Озгур командасы, 17 упай менен Жапалак Ихлас командасы 6-орунда, ал эми 7-орунда Афим командасы 15 упай менен, 8-орунда Эмаком командасы али кече упай чогулта алышкан жок. Мына ушуну менен көрсөтүүбүз өз соңуна келип жетти. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.